Сіздердің келгендеріңіздер біздің екі университеттің қызматташысы. Ош мамлекеттик университетине Пуатия университетинин экономика факультетинин эл аралык мамилелер боюнча жооптуу өкүлү баштаган делегация келди. Алар ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча пикир алышты. Коноктор алдыда биргелешкен билим берүү, Ош МУда акысыз француз тил курстарын уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки тарап 2024-2025 окуу жылында күзгү жана жазгы семестрде Erasmus Plus программасынын негизинде студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн жакшыртуу боюнча сүйлөшүштү. Pour vérifier l'avancement de la coopération que l'on a. Biz көрүп аябай кубандык, көп нерселер берилген, убадалар аткарылып, андан нарыдагы жетишкен ийгиликтер менен токтоп калбастан, мындан нарыдагы жылып жаңы тепкичтерге, жаңы ийгиликтерге жетишсек, бир гана билим берүүдө, бир гана багытта эмес, көп тармактуу кызматташууларга жетишсек деген максатыбыз. Français dans les formations à Auch, nous sommes très satisfaits et nous allons pouvoir avancer. Учурда эл аралык мамилелер факультетинде француз тилин 90 студент үйрөнүүдө. Белгилей кетсек, Ош МУнун ректору Кудайберди Кожобеков жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн начальниги Абдыган Абдуалиевдин Пуатия университетине болгон сапарында 2023 жылдын февраль айында Erasmus Plus программасынын алкагында Пуатия университети менен кызматташуу келишимине кол коюлган. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош МУ жаңылыктары.